Сунушталып жаткан жаңы тиркеме сүйлөөсү жана угуусу начар балдардын билим алуусуна ыңгайлаштырылган. Тагыраагы телефонго көчүрүп алган соң тиркемедеги сөздөр сүрөттөрү менен чагылдырылып, балдар окууну бат үйрөнүүгө ылайыкталган. Уюлдук тиркеме Дилгер деп аталат. Аны иштеп чыгууга жалпы 1 жыл убакыт кеткен. Уюлдук тиркемени телефонго көчүрүп колдонуу акысыз. Окутуу орус жана кыргыз тилинде жүрөт. Анда башталгыч класстын окуучуларынын программасы камтылган. Программа 2020-жылы Бишкек шаарындагы угуусу жана сүйлөөсү начар балдарга сунушталган. Оң натыйжа бергенден кийин Ошко да сыноого жөнөтүлгөн. Бизге азыркы заманда бардыгы эле цифровой санаттешип атпайбы, ошого жараша ошол себеп болду биринчиден. Экинчиден да ушу кулак угуу начар балдарга ушундай китептер жана дидактический материалды окуу куралдары буларда ушундай жок экен, бар экен. То есть аны мугалимдер өздөрү кол менен даярдап, өздөрү кезип даярдашат экен. Ошо мугалимдердин ошо жумушун жеңилдетели деп биз ошо бүт электрондоштуруп бердик. Кара Суу Атайын Дүлөй балдарга жалпы билим берүү жатак мектебинде буга чейин 1985-жылы чыгарылган китептер окутулуп келген. Айрыкча былтыр пандемия учурунда аралыктан окутуу мезгилинде көрүүсү жана сүйлөөсү начар балдарга билим берүү кыйынга турду. Бүгүнкү заманбап технология эми муктаждыкты чечет деген ишеним бар. Мобильный тиркеме деген атайын семинар өткөзүлүп жатат. Ошо семинарда ушул эски китептерди жаңылоо максатында жерлерге келип, ошол дүлөй балдардын окуу куралдарын мурунку менен азыркы замандын талабына ылайыкташып, программаларды өзгөртүп, ушул китеп жазуунун максатында өтүп атат семинар. Андан кийин семинардан андан тышкары негизинен окуучуларга баягы көрсөтмө куралдардын баягы структурасын, баягы түзүлүшүн дагы үйрөтүп көрсөтүп жатат. Маалыматка ылайык, мобилдик тиркемеде учурда дагы да толуктоолор жүрүп жатат. Адистердин айтымында тиркеме толук иштелип чыккандан кийин өлкө аймагындагы билим берүү мекемелерине колдонууга берилери маалым болду. Айымкан Исралкызы, Замбузирков, Ынтымак.